Кыргызстандын туруктуу калкынын саны 2026 жылдын алгачкы 6 айында 56,5 миң адамга көбөйүп, 1-июлга карата 7,461 миңге жетти. Бул тууралуу Улуттук статистика комитети билдирди. Калктын 1 миң адамына эсептегенде табигый өсүштүн эң жогорку деңгээли Баткен облусунда 18,2, Ошто 16,8 жана Жалал Абадда 16,1 катталган. Ал эми эң төмөнкү көрсөткүч Бишкек шаарына 7,6%га туура келет. Кыргыз Республикасынын туруктуу калкынын саны 2026 жылдын 1-июлуна карата 7,461 миң адамды түздү. 56,5 миң адамга же болбосо 0,8%га көбөйдү. Туруктуу калктын санынын өсүшү Бишкек, Ош шаарларында 1,1%, ал эми Баткен областында 0,9%, Жалал Абад областында 0,8%, Ош областында 0,17%га өстү. Ал эми төмөнкү көрсөткүчтөр Нарын жана Ысык көл областтарында белгиленди. Ошол эле учурда жарым жыл ичинде республикада 15,968 адам каза болгон. Бул 2025-жылдын көрсөткүчүнөн аз. Бир жылда калктын табигый өсүшү 50,304 адамга жеткен. Ушул жылдын январь-июнь айларында жарандык абалдын актыларын жазуу органдарында 66,272 жаңы ымыркай түрүлгөн. Өткөн жылдын көрсөткүчүнөн 0,6%га көп. Кыргыз Республикасынын президентинин иш башкармалыгынын алдындагы кызмат мамлекеттик мекемесинин маалыматы боюнча 2026 жылдын январь-июнунда ЗАГС органдарында 66,272 жаңы төрөлгөн ымыркай катталган. Төрөлгөндөрдүн эң жогорку деңгээли Баткен, Ош жана Жалал Абад областтарында белгиленди. Ошол эле убакта эң төмөнкү деңгээл Бишкек шаарында белгиленди. Ал эми ушул жылдын 6 айына карата туруктуу жашоо үчүн өлкөгө кайтып келгендердин саны 42,156 адамды түзсө, чыгып кеткендердин саны 35,901 адамды түзгөн. Белгилей кетсек, Кыргызстанда бул маалыматтарды топтоо, иштеп чыгуу жана расмий жарыялоо менен Улуттук статистика комитети алектенет. Ал эми 2026 жылдын башына карата өлкөдө расмий катталган жумушсуздардын саны 32,2 миң адамды түзүп, өткөн жылга салыштырмалуу 25%га азайган. Бул ички эмгек рыногунун жанданышына жана жарандардын өлкөдө калып жумушка орношуусуна шарт түзүүдө деп айтылат маалыматта. Нурзат Көчүмкулова, Майрамбек Абдибилал уулу, Регион, Бишкек.